Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз программабызды алда карай уланталы, эми дагы бир маанилүү нерсе жөнүндө же болбосо маанилүү окуя жөнүндө сөз кылганы турабыз. Маанилүү дегенибиз 2020-жылы бардыгыбыз үчүн оор жыл болду. Ушул пандемия шартында өзгөчө дарыгерлердин жана мугалимдердин баркын өзгөчө түшүнгөндөй болдук. Анан айрыкча дарыгерлердин жардамы өтө чоң болду, себеби онлайн шартта же болбосо интернет аркылуу, телефон аркылуу жалпы элге кеңеш берүүдө талбай иштеп, аракет кылып атышты. Демек, дагы бир багыт пайда болду десек болот медицинада, себеби үйдө олтуруп ушул дарыгерлердин кеңешин телефон аркылуу аудио форматында алуу. Деги эле азыр бизде конокторубуздун бул эң маанилүүсү азыркы келген коногубуз подкаст. Бул деги эле эмне? Эки дарыгер бул кандай негизи долбоор болду экен деп кээ бирөө кызыккандар бардыр. Дарыгер хирург Эрмек Исмаилов менен терапевт Бегимай Жетимишевадан медициналык подкаст долбоору. Деги эле бул аталган долбоордун өзгөчөлүгүн бүгүнкү коноктору менен азыр маектешмекчибиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Деги эле бул подкаст. Деги эле бул эмне болду экен жана эмнеден келип чыкты? Подкаст деген бул аудио формат, жаңы аудио формат түрүндөгү берүүлөр. Бул ачылышы бул Америка тараптан келген. Азыркы учурда эң популярдуу болгон бул Америкада, Россияда азыр эң популярдуу болуп келип атат. Кыргызстанга былтыры атайын тренинг өткөрүлгөн. Бир 10-15 киши катышып, ошонун арасынан биз дагы катышып, ушул эки дарыгер аттуу подкастыбызды мындай жарыкка чыгардык деп айтсак болот да. Бунун өзгөчөлүгү дагы мисалы үчүн үйдө үй шартында жумушка бара жатканда машинанын ичинде коюп алып укса болот. Мындай мисалы үчүн радиодо түз эфирде болсо өтүп кетет, а бул жерде болсо сен токтотуп шашылбай дагы кайра суроолоруң пайда болуп калса уксаң болот да. Канча убакыттан бери иштеп келатат бул долбоор? Бул долбоор чамасы бир жыл го дейм. 2020 жылы башында биз ошол жөнүндө ойлонгонбуз. Ошондо биринчи сунуш болгон Эрмек тарабынан. Анан мен анда түшүнчү эмесмин, бул эмне, кандай депчи. Кандай ишке ашырабыз деген мындай бир. Анан подкаст менимче бул радио экен, макул деп анан кийин ошондо макул болгом да. Анан биринчи сезонду өткөздүк, анан пандемия болду, анан экинчи сезонду 20-жылдын акырында өткөздүк. Ошондо анан кийин мындай во вкус вошли дегендей да. Ошондо үйрөнүп, анан кийин ошондо түшүндүк биздин максатыбыз эмнеде экен, кандай жардам, элге болгон жардамыбыз кандай болот экен. Ошондо түшүндүк, анан уланта баштадык. Мунун жыйынтыгы, жемиши кандай болуп атат? Азыркы учурда биз 3-үчүнчү сезонго өтүп калды. 3-үчүнчү сезон дегенде бир 15тен ашуу чыгарылышыбыз бар азыркы учурдачы ошол социалдык тармактарда. Бунун жемиши, жыйынтыгы биздин максатыбыз бул ошол кыргыз тилинде сапаттуу медициналык түшүндүрмөлөрдү берүү. Мындай YouTube'ка карасаңыз бүт эле орусча, анан кыргыз тилинде абдан аз. Анан бул өзгөчө региондордо жашаган элдерге мисалы үчүн абдан жакшы маалымат болмок да. Эгер мисалы үчүн биз ошол эле YouTube'да аябай көп политика жөнүндө, дагы башка маалыматтар жөнүндө угабыз, а бирок өзүбүздүн ден соолугубузга келгенде эч нерсе укпайбыз. Ошондуктан биз ушул максатты көздөп, биздин жарандарыбызга жардам болсун деп ачтык ушул долбоорду. 15тен ашык чыгарылыш деп калдыңыздар, болжол боюнча. Кандай багыттагы кеңештер айтылды эми ошол подкастта? Биринчиден биз бул баштадык медицина биздин бейтаптарыбыз келет да өзүбүзгөчү, өзүбүз деле дарыгербиз. Өзгө келип анан кийин элдер түшүнбөйт жөнөкөй нерселерди, мисалы үчүн кантип лабораторияга барам, кайсы бир жерим ооруп калса, кайсы дарыгерге барам дегенчи. Ушундай нерседен баштадык. Кантип бейтапканага кайрылыш керек. Айырмачылыктарды. Айырмаларын айттык. Эгер мамлекеттик бейтапканага көрүнсөңүздөр, албетте бир мындай этаптары болот да, даярдык, анан кийин этаптары болот. Болбосо сизди көрбөй коюшат дарыгерлер депчи. Себеби дегенде биздин ошол эле протоколдорубуз бар, ошол эле эрежелерибиз бар кабыл. Анан ошондуктан ошону түшүндүрүп өттүк. Анан кийин акырындап, анан кийин тиги же бул оору жөнүндө анан специалисттерди чакыра баштадык. Мына 3-үнчү сезонубуз ошо специалисттерди чакырдык. Ар тараптуу ошо
Ал эми ошо мен ошол эле группага кирип көргөм чыңгыз. Кирип көрүп караганда ал жерде бир гана баягы ден соолукка байланыштуу гана суроолор болбосун, жана жооптор болбосун, ал жакта мен бир нерсени байкадым. Бейтаптар менен доктурлардын ортосундагы баягы байланыш жөнүндө. Жакшы мамиле. Бир ошолордун салыштырмаларын, мисалы башка өлкөлөр менен биздин мамлекеттин да. Мисалы окуганымда Канаданы бир салыштыра кетиптерсиздер да. Ал жакта баягы кезекке туруш үчүн 1 ай же болбосо 2 ай мурун кезекке турушат экен. Ал эми биздин Кыргызстанда кааласа бүгүн эле мен жумуштан кийин чыгып барып эле каалаган доктурума баягы көрүнөт эмесминби. Ушул сыяктуу дагы сиздерде салыштырмалоо да бар, кандай десем, биздин жарандарга, биздин доктурлардын деле бир өздөрү жөнүндө маанилүү бир нерселерди таратат экен да. Ооба, сиз Telegram боюнча айтып кетип окшойсуз, дарыгердин күндөлүгү деген. Албетте салыштуулар болот. Биздин жакшы жактарыбыз да бар, терс жактарыбыз да бар. Бирок биздин максатыбыз ошол жакшы тарапты көбүрөөк көрсөтүп, келечекте сапаттуу жардам бергенге аракет кылабыз. Жакшы. Медицина тармагында эмгектенген бардык эле баягы кесиптештериңиздерге бул маалымат жетсе керек. Бүгүнкү күндө ушул подкаст аркылуу маалымат берүү, подкаст аркылуу элге бир кеңеш берүү маселесин кандай кабыл алып атышат? Мен айтсам болот. Чындыгында айтсам, аябай мындай бизге оор болуп атат. Себеби дарыгерлер өзгөчө мындай айтып кетсем, бир аз орусча айтканда закрытыйраак адамдар болушат да. Себеби бир адам менен байланыш болуш үчүн абдан өзүнөн өтүш керек. Бирок биз кээ бирки жакшы түшүнгөндөр, макул мен дагы элибизге жардам берейин, кичине 15 мүнөт болсо дагы айтып берейин дегендер болсо, жеңилдик менен эле келип калат. Көбүнчө баягы жок келе албайм, маалымат бере албайм деп калган учурлар да болуп атат да азыркы учурда. Ал эми ушу IT специалист, менин оюмча, баягы доктурлар, ошол сыяктуу специалисттерден азыр канча киши эмгектенип жатасыздар ушу подкастта? Подкастта азыр командабыз, биз Эрме экөөбүз, монтаж, анан кийин студия, анан биздин спонсорлорубуз. Албетте эң чоң роль ойногон бул жерде биздин спонсорлорубуз. Бизге чоң жардам берип атат. Ошолор бизди багыттап атат. Ким бизге жардам бере алат? Реклама, мисалы үчүн, ошол эле аудио жаздырган үчүн студияларды бизге таап берип атат. Алардын жардамы бизге, биз мисалы үчүн дарыгер болгондуктан соц тармактарда кээ бир учурларда кантип жайылтууну билбейбиз да, мисалы үчүн. Ошол тарабын бизге үйрөтүп жатышат да, мисалы үчүн Инстаграмда реклама кылып үйрөтүп. Билбейбиз. Биз көп деле ал нерселерден бир аз алысыраак экенбиз да, ошондуктан ошол мындай команда менен иштегенде бул кандайдыр бир жакшы жыйынтыктарды алып келип атат азыркы учурда. Эми баягы мындан аркы кадамдар кандай болот? Жана өзүңүз айткандай баягы көп кесиптештериңиздерден анча колдоо таппай аткан соң алардын ичине жайылтып, аларга туура түшүндүрүп, алар дагы сиздерге көмөкчү болуш үчүн эмне иштерди кылыш керек болуп атат эми? Менимче ар бирөө менен иштеш керек, дарыгерлерди түшүндүрүп. Бул мисалы үчүн биз ушул аудио формат менен балким 6 миллион кыргыз элине жардам беребиз. Келечекте балким ушу биздин аудио форматты угуп алып, ошол туура дарыгерге кайрыла турган болсо, ден соолугуна жакшы бир салым кошкон учур болот да. Ошондуктан балким бир аз убакыт керектир түшүнүш үчүн дарыгерлер. Келечекте андан соң ошол көптөгөн дарыгерлер менен маек курабыз деп ишенем. Менимче биринчи кезекте бул деген жарнама. Элдин баарына бир түшүндүрмө ошол жарнама болот. Себеби дегенде биздин дарыгерлерибиз эмнеге жок деп атат бизге, себеби дегенде түшүнбөй жатышат. Бул эмне, бул подкастпы, бул кайсы деңгээлде мындай серьезный да, ушундай жакшы түшүнө элек да азырынча. Ошондо биз түшүндүрүп аларга, анан кийин бизди ар тараптан угуп, көрүп, анан кийин элдер айта баштайт. Бул мага жардам берди, бул подкаст бизге жардам берди, биз ошого дарыгерлерге келип көрүндүк деген сөздү уга баштаганда бейтаптардан. Ошондон биздин дарыгерлерибиз анда жыйынтыгы бар турбайбы, жардамы бар турбайбы деп, анан кийин бизге дагы өздөрү кайрыла башташат. Азырынча алар түшүнбөй атат бул эмне экенинчи, бул мындай оюн катары, дагы бир нерсеге кызыгып атасыңар да депчи бизге мындай
көз караштары мындай бир аз оюн сыяктуу болуп атат да аларга. Бизде баягы интернетте эле бир хайп жаратуу же өзүн рекламалоо Калшоо сыяктуу нерсени көргөн. түшүнүп калбадыкпы азыр. Демек сиздер медицина жаатында бир революция кылып атасыздар десек туура болот го дейм, билим Маалымат деген жайылтууда. келечекте буюрса ушу чоң революцияга айланып кетиши мүмкүн деп ойлоп атам. Анан жардама деп калды. Бизде айтып кетет элем, кеминде бир чыгарылышыбызды ар тараптан угуучулар чогултканда 1000дей адам угат да. Ал эми подкастты кайсы соц баракча, соцсеттерден тапсак болот? Баарында эле тапса болот. Бул Facebook, Instagram, YouTube, анан атайын подкаст платформалары бар. Ошолордо Apple Podcast деген, анан Anchor деген. Ошолордун баарынан укса болот. Google'га эле эки дарыгер десе, менимче баары чыгып калат. Абдан жакшы. Эми буюрса ушул долбооруңуздар дейли, ишиңиздер дейли дагы алдыга жылып турса деп тилек кылалы. Эми мына жаңыдан багы жаңыдан колдоо таап келаткан жаңы долбоор экен. Буюрса дагы бул медицина тармагында мисалы дагы башка дарыгерлер менен иштеп болгон багытты камтуу планыңыздарда бар да. Буюрса. Канча убакытка чейин ушул подкаст менен алектенебиз деп ойлоп атасыздар? Менимче бул өмүр бою эле калып калса жакшы болмок, себеби мен мисалы үчүн Бегим Айкөз канчалык биз билим берсек, ошончолук биз кайра энергия алып атабыз да. Ошондуктан менимче бул эгер мүмкүнчүлүгүбүз болсо, дайыма эле биз байланышта болуп турабыз подкасттар менен. Ушул подкастты баягы чыгаруу үчүн мисалы азыр Россияда өтө күч алып аткан, бир өтө популярдуу тармак деп билсек болот. Бул багытта дагы ишти жакшыртуу үчүн бир ошол жактардан барып сабак алып келүү планда барбы? Же азыркы тажрыйбаңыздар жетиштүүбү? Мен ошол тажрыйбаны атайын Россиядан тренерлер келген бул жакка Кыргызстанга. Ооба, алдыңыздар дагы Ооба, келечекте буюрса, эгер ошондой мүмкүнчүлүк болуп кала турган болсо, менимче катышсак дагы жакшы болмок. Дагы да өнүктүрүш үчүн, да? Ал эми жаш дарыгерлер менен иштешүү кандай баягы жолдо? Же азырынча алар менен кайрыла элексиздер аларга? Көбүнчө жаш дарыгерлерге кайрылып атабыз. Эмне үчүн дегенде, башка поколениядагы дарыгерлер кичине алар офлайн бейтап, анан кийин дарыгер ошо катташканды мындай көнүп калганда ошогочу. Жаңы поколениядагы дарыгерлер медиага жакын, алар түшүнөт. Онлайн деп телеконсультация кылып берет, ошол жерден суроолорго жооп бере алат да, мындай гибкий деп койсок болот да. Ошондуктан азырынча көбүнчө ошо жаңы муундагы дарыгерлер бизди түшүнүп, бизди колдоп, болгон аракеттерин дагы бизге жумшап атышат да. Жакшы. Кошумчалап кетсем, ошо эмне үчүн жаш дарыгерлер, себеби жаш дарыгерлердин арасында дагы таланттуу дарыгерлер абдан көп. Биз баягы мындай жалпысынан караганда баягы медиада үйрөнүп калганбыз. Эгер дарыгерди чакырсак эле профессор болуш керек же кандидат болуш керек депчи. Бирок жок, биз андай акцент кылган жокпуз. Тескерисинче биз жаш таланттуу дарыгерлерге көбүрөөк маани берип атабыз. Жакшы. Анан кыргыз тилинде деп атпайсыздарбы? Медицина тармагында көбүнчө биздин элибизге баягы орус тилинде сиңип калган терминдердин баардыгы орусча. Анын баардыгын тең кыргызчага которсок түшүнүксүз болуп калбайбы бекен? Же ошол терминдер ошол боюнча эле кетип атабы? Терминдерин көп эле которулбайт. Орусча эле бойдон болот. Анан кийин биз дагы үйрөнчөк болуп атпайбызбы азыр? Анан кичине кыргызча билбесек орусча деле айтып кое беребиз, себеби дегенде бейтаптардын өздөрү эле кыргызчасын билишпейт, орусча сүйлөшөт өздөрүчү. Анан ошого бизге бир аз оңой болсо керек. Ооба, түшүнүрүктүүрөөк болсун деп. Бирок максатыбыз ошол так эле кыргыз тилинде сүйлөгөнгө аракет кылган. Бул жакшы нерсе. Албетте медицина тармагын чындыгында кыргызча кылып алсак, бардык нерсе бул жеңишибиз болот эле. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Өтө жакшы долбоор, жакшы бир ишти аткарып аткан экенсиздер. Эми мунун артында дагы түйшүк көп жатат. Аны жон териңиздер менен сезип атасыздар, билип атасыздар. Ошонун бардыгына тең чыдап, ошол бийиктерден, ошол ашуулардан жакшылап ашып кеттиңиздер. Чоң рахмат. Ал эми бизде бүгүн конокто врач Эрмек Исмаилов жана терапевт Бегимай Жетимишева болду.